Балким адамдын денеси бийде гана ушунчалык жибектей үлбүрөгөн, аккан суудай жеңил жана аябай назик боло алат. Бийде гана дене чыныгы эркиндикке ээ болгондой туюлат. Ар бир кыймыл бүтүндөй бир дүйнөнү ачып берет. Чыгыш рапсодиясы. Бул жөн гана концерт эмес. Бул визасыз жана конуп түшүүсүз саякат. Казак бийи индиялык бий менен алмашып, жапон назиктиги, түрк кумары менен айкалышат. Ал эми сахнада бул кечте артисттердин жеке эмоциялары да көп. Мындан 10 жылдан ашык убакыт мурун бул чыгармачыл топтун тарыхы дал ушул чыгыш рапсодиясынан башталган. Алгачкы чыгыш рапсодиясы тынчтык жана ынтымак сарайында коюлган. Репетицияларды чоң колонналардын ортосунда холлдо өткөрүшчү. Костюмдарды техникалардын кутучаларына сакташкан. Бирок көшөгө ачылганда керексиз нерсенин баары жоголчу. Жарык, музыка жана залдын деми гана калчу. Ал кезде труппа толугу менен демдиги менен түзүлгөн. Минималдуу бюджет, максималдуу ишеним. Бул сезим азыркыга чейин сакталып келет. Ошол биринчи күндөн бери коюлган ар бир нерсе номерде байкалат. Наша программа «Восточная рапсодия». Чыгыш рапсодиясы программасы биздин чыгармачыл топтун ишмердүүлүгүнүн алгачкы күндөрүндө жаралган. Ал заматта эле көрүүчүлөрдүн сүйүүсүнө ээ болгон. Эң негизгиси ал биздин жаш артисттерди чыгармачылыкка шыктандырып, өзүн арноо менен эмгектенүүгө түрткү болду. Биз дал ушул программа менен чоң шаарларда, Казакстандын ичиндеги жана чет өлкөлөрдөгү мыкты сахналарда, Европа, Азияда, АКШда концерт коюп баштаганбыз. Бул программа бүгүн кайрадан калыбына келтирилип, репертуар татыктуу жана жогорку орунду ээлейт деп эсептейм. Анткени мында дүйнө элдеринин, Казакстандын жана биздин аймактагы элдердин бийлери камтылган. Менимче бул программа дайыма популярдуу ойдон калат жана ал сөзсүз сакталууга тийиш. Я думаю, эта программа должна будет все время и всегда будет пользоваться популярностью. Труппада Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Монголия жана Кореянын хореографиялык окуу жайларынан бүтүрүүчүлөр бийлейт. Репетицияларда тилдер түрдүү, бирок баары үчүн орток бир тил бар. Бул дененин тили. Бул жагма жөн гана хореографиялык топ эмес. Бул мыкты тартылууга ээ чакан бириккен улуттар уюму десек болот. Мисалы казак бийинен кийин Кытай бийи, андан соң индиялык жана араб бийлери коюлганда, бул жөн гана эстетика эмес. Бул символика, ар бир кыймыл, маданияттар ортосундагы кол алыш сымал. Ошол эле учурда чыгыш рапсодиясы улуттук костюмдардын парады эмес. Бул чыныгы майрам. Бул жерде адамдар ортосундагы чек аралары жоголот. Сөз жөнүндө эмес, дене эс тутумунда. Анткени кээде биз катарда көрүнгөндөн да жакын экенибизди түшүнүү үчүн бир эле кыймыл жетиштүү болот. Мен үчүн чыгыш рапсодиясына катышуу бул бий өнөрү аркылуу маданий салттардын байлыгына кол тийгизүү мүмкүнчүлүгү. Ар качан сахнага чыкканда мен өзүмдү жөн гана балет артисти катары эмес, инсан катарында ачам. Чыгыш рапсодиясы бул дүйнө элдеринин биримдиги тууралуу чыгарма. Ар бир артисттин ичинде чыгыш бар. Алар үчүн бул жөн гана репертуар эмес, бул өздүк идентификация. Ар бир кыймыл жаттап алынган эмес, жүрөккө сиңген кыймыл. Чыгыш алардын баскан кадамында, саламдашуу адатында, күтө билген өнөрүндө. Сахнада жапон бийин бийлеп жаткан казак жигити, жакында индиялык бийге берилген өзбек кызы. Алар жөн гана окшоштурууга аракет кылышпайт. Алар ошол образга киришет. Анткени театрдын башкы принциптеринин бири маданиятты ойноо эмес, маданият менен сүйлөө. Бул жамаатта чыгыш жасалма жасалгалар эмес, алар жандуу, тирүү. Ну, чем уникальна эта программа, это тем, что бул программа эмнеси менен өзгөчө. Анткени ар бир жерге биз Азия жана чыгыш элдеринин бийлерин киргизебиз. Ошондуктан ал чыгыш рапсодиясы деп аталат. Премьера этой концертной программы состоялась. Бул концерттик программанын премьерасы 2013 жылы болгон. Ошондон бери труппа көптөгөн өлкөлөрдө гастролдоп, чоң ийгиликтерге жетишкен. И сейчас мы спустя 12 лет возвращаемся. Азыр 12 жылдан кийин биз эскерүүлөр менен кайра кайтып келдик. Мурунку программадан бир нече номерлерди кайра жандандырдык. Жаңы номерлерди да коштук. Несколько
новых. Здесь мы представляем Бул жерде биз Азиянын көптөгөн өлкөлөрүн көрсөтөбүз. Бул Кытай, Түркия, Жапония жана Индия. Албетте биздин көрүүчүлөргө атагы чыккан улуттук миниатюраларыбызды да тартуулайбыз. нашему зрителю и наши знаменитые национальные миниатюры. Труппанын бийчилери универсалдуу артисттер. Алар ишенимдүү, мисалы желпигичтер менен Кытай бийин аткаруу үчүн кыймылдарды жаттап коюу жетишсиз. Бул үчүн ийкемдүүлүктүн философиясын түшүнүү керек. Ошол стиль менен дем алуу керек. Ошондуктан артисттер хореографтар менен эле эмес, салтты алып жүргөн устаттар менен да иштешет. Айрымдар жапон мимикасын үйрөнгөн, башкалар Индияда катхак усталарынан билим алышкан. Азербайжан бийинин пластикасы ички абийирди берет. Кореялык номер сабырдуулук жана тартипти билдирет. Ал эми казак хореографиясы талаанын эркин руху менен кеңдикке болгон сүйүүнү чагылдырат. Бул жыйнама же жөн гана кооз көрүнүштөр эмес, бул сезимдердин картасы, чыгыш багыты. Ал жерге олтурган ордуңуздан турбай эле саякат кылууга болот. Жалпы бул жерде 3 коюлумда. Жалпысынан мен бул жерде 3 оюнда катышам. Алардын бири тиүү, жапон стилиндеги бий. Андан кийин Шахризада, чыгыш стилинде. Жана дагы Сим Сулу аттуу бий. Шахиризада, Восток, Шыгыс бийинин бир бөлүмү бар. Содан кийин Ушул 3 бийди мен аткарам. Үчөө тең өзгөчө. Ар бири бири-биринен айырмаланып турат. Ар бири өзүнчө керемет оюн деп айта алам. өзүнө туштук эрекчеликтери бар. Ушул 3 түрлүү өзүнчө өзүнө сай керемет коюлум деп айтууга болот. Бул жерде костюмдарда да эч нерсе кокустук эмес. Оюулар, символдор, түстөр, белгилүү бир коддор. Индия үчүн кызыл, Казакстан үчүн алтын, Жапония үчүн ак жибек. Ар бир көйнөк кол менен даярдалат. Бул жөн гана сахналык гардероб эмес, бул хроника. Бул жерде труппанын кантип өсүп өнүккөнүн көрүүгө болот. Биринчи жээктен баштап акыркы саймага чейин. Ар бир топчу көрсөтүлүп жаткан маданиятка болгон урматтын белгиси. Чыгыш рапсодиясы бул жөн гана чыгыш музыкасына бийлердин жыйындысы эмес. Бул спектакль. Анда ар бир кыймыл так эсептелген. Ар бир поза маданияттын кодун чагылдырат. Ар бир номер Кытай акварелинен, Парсы миниатюрасынан же Индия драмасынан жандандырылып чыккан сүрөттөр сыяктуу. Бул жерде массалык туризмдеги чыгыш колорити жок. Бул башка эстетика, назик, так жана терең. Спектаклдин режиссурасы нюанстарга багытталган. Бул жарманка эмес, диалог. Бул экзотика эмес, урматсый. Астана балет театрынын көркөм жетекчиси спектаклдин негизги максаты маданиятты кайра жаратуу эмес, аны сезүү экенин белгилейт. Ошондуктан ар бир номер стилизация эмес, чыгыш менен анын тилинде сүйлөшүүгө аракет. Нас всех объединяет, что это культура. Бизди бириктирген нерсе бул маданият. Биз бир жагынан бир аз айырмаланабыз, бирок ошол эле учурда биз бир бүтүнбүз. Бул биздин маданияттардын биримдигинин жана тилектештигинин белгиси. Солидарности и нашего единства. Мне нравятся очень многие номера. Мага көп номерлер жагат жана биз эски программалардан эң мыктыларын тандадык. Ошондуктан менимче бүгүнкү көрүүчүлөр шыктанып баары жагат деп ойлойм. Будет вдохновлен и им все понравится. Чыгыш рапсодиясындагы музыка жөн гана коштогучу эмес. Бул бүтүндөй спектаклдин нерви. Музыкалык тандоо зергердик ишке окшош. Негизинде чыныгы фольклордук мотивдер, сейрек инструменталдык жазуулар, автордук аранжировкалар жана атайын жазылган партитуралар бар. Ар бир номер маданият өзү сүйлөй алса, кандай угулмак болсо дал ошондой угулат. Жапон бийи тыныгуулар менен дем алып, тумандагы коңгуроодой угулат. Түрк композициясы базардагы кадамдардай урма аспаптар менен согот. Ал эми казак миниатюрасы
курай жана домбурада ойнотулат. Талаадагы абадай тунук жана так. Спектаклдин музыкалык түзүлүшү кылдат курулган. Монотондуу мелизмдерден ритмдүү толкундарга чейин. Көрүүчү аспаптын атын билбесе да, бул жерде үн фон эмес, кыймылдын импульсу экенин сезет. Всегда, когда мы показываем танцы свои, Биз улуттук хореографияны көрсөтүп жатканда көрүүчүлөр эч качан кайдыгер калбайт. Бул казак бийинин кыймылдары, хореографиялык элементтери, алар көрүүчүнү таң калтырат. которые существуют у казахского танца. Особенно обращает внимание публика, удивляется, даже не специалисты, они просто видят, какие прекрасные руки. Өзгөчө көрүүчүлөр артисттер эмес болсо да колдордун кооздугуна, кыймылдардын назиктигине таң калышат. Бул көрүүчүнү багынтат. Ошондуктан менимче биздин улуттук бийдин мурасы жана мураскерлиги ар дайым көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурат. Поэтому эта программа будет всегда пользоваться и популярностью, и вниманием зрителей. Концерттик программа 2013 жылдан 2024 жылга чейин түзүлгөн номерлерди бириктирди. Ар бири өз алдынча тарых. Алардын арасында эң биринчи оюн үчүн коюлган Индия бийи, улуттук темалардагы казак хореографиялык миниатюрасы, Сардоба фонундагы өзбек элестери жана Кытай көлөкө театрынын көлөкөсү менен заманбап номер бар. Бул хронология эмес, маанайдын ийри сызыгы. Медитативдүү номерлер динамикалуу, дээрлик согуштук номерлер менен алмашат. Тынчтык экспрессияга өтөт. Чыгыш өзү ушундай, карама-каршы, терең пульсациялуу. Каждый раз изучая, подходя. Ар дайым бул салтка кайрылып, аны үйрөнүп жатканда биз аны өзүбүз аркылуу өткөрөбүз. Маданиятты изилдеп, анын ичинде жашайбыз жана көрүүчүлөргө сүйүү, урмат жана таазим менен жеткирүүгө аракет кылабыз. Передать это зрителю с любовью, уважением и почтением. Есть любимый номер. Менин сүйүктүү номерим бар, ал мага өзгөчө жакын. Анда мен кубанычты, момундукту сезем. Ар жолу өзүмдү башкача ачам. Сезем, башымдан өткөрөм. Жана булардын баарын көрүүчүлөргө берем. По-разному чувствую, проживаю и отдаю это все зрителям. Бул бий мен үчүн өтө көп кырдуу жана ар качан сахнага чыкканда ал башкача сезилет. Мен анда ички дүйнөмдү ачам. И проживается мной по-разному. Так я раскрываю внутреннее я. Чыгыш бул жөн гана география эмес, бул дүйнө менен болгон өзгөчө карым-катнаш. Чыгыш маданияты өзгөчө денени калыптандырат. Жумшак бирок күчтүү, жылма бирок топтолгон. Ошондуктан чыгыш бийи ушунчалык органикалык. Чыгыш салттарында кыймыл техника тууралуу эмес, философия жөнүндө. Бий көрсөтпөйт, ал сезим берет, көчүрбөйт, ички абалды чагылдырат. Чыгыш хореографиясынын өзгөчөлүгү мейкиндикке болгон терең урматта. Ар бир кадам абаны өлчөгөндү. Ар бир кыймыл эффект үчүн эмес, маани, маңыз үчүн. Бийчи тынымды толтурууга шашылбайт. Ал ошол тынымда жашай билет. Ушул нерсе чыгыш рапсодиясын өзгөчө кылат. Бул жерде чыгыш тууралуу айтып беришпейт, аны сезишет. Батыш балети тик бийиктикке умтулса, чыгыш бийи тегерекке, жерге, ички борборго умтулат. Программа «Восточная рапсодия» — это очень такая... Чыгыш рапсодиясы программасы бизге абдан жакын. Биз дал ушул программа менен чоң шаарларда, Европада, Америкада концерт коюп баштаганбыз. Чыгармачылыгыбызды көрсөтө баштадык. Бул программа ар түрдүү элдердин, Казакстанда жана биздин региондо жашаган элдердин бийлеринен турган бир топтом катары жаралган. Ошондуктан бул программа дароо эле көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Аны ар дайым күтүшчү. Бул программа аркылуу биздин жаш артисттер өздөрүн мыкты көрсөтө алышты. Менин оюмча бүгүн кайра жанданып жаткан бул программа биздин жамаатка белгилүүлүк алып келип, өнүгүүгө жол ачты. Показывать ее снова. Благодаря этой программе наш коллектив обрел определенную известность, и благодаря этой программе мы стали развиваться дальше. Бул кеч дагы бир маршруттун чекити. Анткени Астана балет театры бараткан жол уланууда. Балким эң кызыктуусу али алдыда. Азырынча кол чабуулар жана парда жабылгандан кийинки кыска тыныгуу. Ошол тыныгууда чыгыш ритмдери эми сенин ичиңде дагы эле угулуп турат. Чыгыш рапсодиясы бул ар бир мүнөтү кол менен куралган концерт. Кыймылдардан, көз караштардан, туура бурч менен түшкөн жарыктан. Бул кече анда бий акцентсиз сүйлөйт. Ошондо биз түшүнөбүз. Искусство бул жашоого кошумча жасалга эмес. Бул жашоонун өзү болгону башка ритмде.